Мен 1966 жылы 9 майда Фрунзе шаарында төрөлгөм. Өзүңүздөр байкагандай, мага ат тандоо кыйынчылык жараткан эмес. Менин атам окумуштуу географ болгон, апамдын адистеги врач-терапевт эле. Мектепти тандоо мезгили келгенде атам айткан: "Сен Фрунзе шаарында жашап жаткандыктан орус тилин оңой эле үйрөнүп аласың. А эми кыргыз тилин сөзсүз түрдө билүү керек." Ошентип мен окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн номер 5 гимназияга туш болдум. Бул мектеп гимназияда менин математикага болгон кызыгым пайда болду. Жана шахмат менен кесиптик деңгээлде машыга баштадым. Спорттун мастерине талапкер наамын алдым жана Кыргыз Республикасынын шахмат боюнча улуттук курама командасына кирдим. Мектеп гимназияны жалаң 5 менен окуп, артыкчылык аттестаты менен аяктадым. Жеңишбек Сейитбекович Байгутиевди мен бала кезинен бери билем, мектепте окуп жүргөн кезден бери. Ошол кезде эле мектепте абдан жакшы окуучу. Атасы Сейитбек Байгутиев бизде улуттук университетте эң кадырман, көрүнүктүү окутуучулардан болчу. Биз ал кишилерден да окуп калдык. Ошол кишинин тарбиясы абдан катуу болгон, балдарына окуганга абдан катуу балдарына мындай үлгү көрсөтчү эле. Математика адистиги боюнча Кыргыз мамлекеттик улуттук университетине тапшырдым. 3-курстан аскерге кызмат өтөөгө чакырылдым жана сунушталган 3 варианттын ичинен флот, чек ара кызматы жана курулуш батальонун тандадым. Москванын жанындагы Одинцово шаарында кызмат өтөгөм. 2 жыл аскер кызматын өтөгөндөн кийин үйгө кайттым. Окуумду кызыл диплом менен аяктап, Москва мамлекеттик университетинин жалпы топология жана геометрия кафедрасына аспирантурага тапшырдым. Ушул жерден менин жашоомдогу эң негизги билимге ээ болдум. Жеңиш Байгутиев менен 80-жылдардын аягында таанышкам. Мен анда кичинекей эле бала болчумун. Ата-энем МГУда окуп, общежитияда жашаганбыз. Анда Жеңиш Байгутиев механико-математический факультетте окуган. Ошондо общежитияда бир актовый зал бар болчу. Ошол жерден мен 10 жылдыгымды белгилеп, ошондо студенттер бардыгы биригип мага ар кандай белекти алып келген. Менин эсимде боксерский перчатки мага белек беришкен. Жеңиш Байгутиев менен дагы ал мага кеңеш берип, сабактардан жардам берип. Эсимде да ал күндөрү перестройка болуп, баягы бардыгы ичинен күйүшчү да, Кыргызстан кандай болот. Ошолордун арасында Жеңиш Байгутиев дагы көп сунуштарды берип, анан кийин ар кандай баягындай саясатчылар менен жолугушуп. Ошондо дагы сезилчү да, мен кичинекей болчумун. Ушунчалык алар мамлекет үчүн, келечек үчүн ушунчалык күйгөн да. Анда чоң өзгөртүүлөр мамлекетте болуп аткан. Ошонун баардыгын мага айтып берип, Жеңиш Байгутиев биринчи мындай мен кеңешчим, мугалимим деп эсептейм. Анда түшүнбөгөн нерселерди айта беришти эле да мага. Мындай мамлекет мындай болуш керек, мамлекет демократия жолунда болуш керек деп айтып атканын баардыгы эми түшүнүп атам. Анда мээме сиңирип калыптыр. Бул 90-жылдар эле СССР ураган мезгил. Үйгө телефон чалсам, эним менен сүйлөшүп, ата-энемдин айлык акысы кармалып, убагында берилбей жаткандыгын билдим. Фрунзеде калган ата-энеме жардам берүү үчүн акча иштеп табуу жана Москвада аспирантурада окуумду улантуум керек деген чечим кабыл алдым. 1990-жылдан 1993-жылга чейин досум Болотбек Марипов менен бирге Москва мамлекеттик университетинин аспирантурасында окудум. Ал ошондо физика факультетинин 3-курсунун студенти эле. 90-жылдар өтө оор жылдар катары эсте калды. Окууну улантуу үчүн бизнес менен да алектенүүгө туура келди. Биз ошол мезгилдеги көптөгөн студенттер сыяктуу эле эл керектөөчү буюмдарды саттык. Москвадагы көп кабаттуу үйлөрдүн терезелерин тазалоо боюнча
бригадаларды түздүк. Чоң театр, Линком жана башка театрларга билеттерди саттык. Жада калса Питерден чаң соргуч алып келип арды сатууга туура келди. Ошол учурда биздин кардарлардын көпчүлүгү валюта менен төлөөгө мажбур болгонун байкады. Биз өзүбүз акча алмаштыруучу жайдан алардын акчаларын долларга алмаштырууга жардам берчү элек. Тапкан кирешенин бир кыйла бөлүгүн ошол акча алмаштыруучу жайларда калтырып жатканыбыз кейитчи. Рынокты тереңирээк өздөштүргөнгө туура келди. Ал кезде бул тармакта жогорку окуу жайдан мурда окуп кеткен вьетнамдыктар алектенчү. Алардан бул бизнесте күчтүү атаандаштык жок экендигин байкадык. Андан соң Москвадагы ар кыл банктарда иштеген досторубуз менен биргеликте акча алмаштыруучу жайларды жана банктардын бөлүмдөрүн ачтык. Биржалар жаңы ачылган эле, Москвадагы биржаларга окуп үйрөнүү үчүн барчубуз. Натыйжада зарыл болгон практикалык билимдерге ээ болдук. Бул максатта тигил же бул баал кагаздын түрүн, алардын экономикалык маанисин түшүнүү үчүн көп окууга туура келди. Акырындык менен алгачкы капитал топтолду. Биз 95-жылы Кыргызстанга кайтып келип, өз мекенибизде банк ачтык. Банк бизнесин тандоодо төнкү себептерди эске алдык. Ар түрдүү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон суроо талап өзгөрүп турарын, кээде жогору, ал эми айрым учурларда төмөндөп кетерин түшүнсөңөр керек. Биз болсо жалпы эквивалент менен, башкача айтканда акча менен соода кылууну кыйылданчыбыз. Банктын ишин жүргүзүү экономиканы толук изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүүлөрүн да эске алдык. За все годы, которые я знаю Денисбека Байкутиева, я знаю как человека, который всегда чтит закон, всегда чтит какие-то наши местные традиции, правила. Фактически человек вырос в городе Бишкек, в интеллигентной семье, и все, что в него было заложено в те годы, это, можно сказать, 70-е, 80-е годы Советского Союза, Киргизской Республики, он это все в себе сейчас олицетворяет. Это интеллигентный человек. И вот уже на протяжении 25 лет он продолжает развиваться, этот банк, который он создавал вместе со своими партнерами. И сейчас мы знаем, это классический наглядный пример того бизнеса отечественного, который вырос без всякой помощи государства, полностью на частной инициативе, местными нашими кыргызскими ребятами созданный и успешно работающий. За все эти годы никогда не было вопросов по неуплате налогов или уклонению каких-то вещей, каких-то нарушений. Это лишний раз доказывает о том, что как велся бизнес, организованный Денисбеком Байкутиевым, и как он продолжает работать уже после того, как он фактически отошел от его руководства. Все, что он нам показал тогда, мы сейчас это все продолжаем. Денисбек өзі Москваға окууга өтүп, ошол жакта окуп калды. Анан ошо СССР тарапы рыноктук мезгил башталганда биринчи кыргыздардын ичиндеги, кыргыз балдарынын ичиндеги эң биринчилерден болуп Москвада өзүнүн бизнес ишин баштаган. Ошо бизнесинин баарын жыйынтыгын чогултуп алып келип Кыргызстанга иштетти да. Ал Москвада калып калган жок, өзүнүн патриоттук, улуттук сезими абдан жогору экен. Мына ошо бизнесин Кыргызстанга Москвадан алып келгенде көргөздү. Денисбек өзү баш болуп, өзүнүн достору менен Болот Марипов болуп, баары биригишип, Айбек Чекошевтар болуп биригишип, абдан күчтүү кадрларды ошо окууну бүтөр замат жаш кыздар, балдарды алып келип иштетишет. Жыйынтыгында банкы да абдан чоң ийгиликтерге жетишип атат. Анын үстүнө Жеңиш өзү мындай жөн эле бир эле тараптуу билимдүү эмес, көп тараптуу билимдүү. Бул баардык тараптагы мындай бир проблемалардын баарын жакшы түшүнөт. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деген бизде бир макал бар. Ошол сыяктуу ушу Жеңишбек окшогон жаш жигиттерибиз, жакшы бизнесмендерибиз, жаш мындайча айтканда окумуштуулардын ишин андан ары жылдырууга мүмкүнчүлүк берип, аларды мамлекеттик деңгээлде жумушка тартууга аракет кылуу бизде жок болуп келет да. Ушунусу өтө өкүнүчтүү. Азыр деле Жеңиш байке менен жолугуп сүйлөшсөң деле мындай чоң терең ойлорду айтат. Терең ойлой турганынан кийин билимдүү адам катары
тааныйм да. Все, что он умеет и чему он нас научил, этот опыт можно было бы прекрасно передать уже на другой уровень, на уровень государственного управления и выведения из этого кризиса экономического всей нашей страны. А болбосо Жеңишбектин өзү азыр жетилип турган мезгили, жашы дагы, билими дагы, илими дагы, кылган иши дагы, бизнеси баардыгы тең азыр ушул мамлекет башкаруу деңгээлине чейин жетип калган айгинелеп турат.